Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айыл өкмөтүндө 6 айыл болсо, баары Нооруз майрамына кызуу даярдык көрүшкөн. Алар улуттук тамак аш, боз үйдө жасалгалоо, кол өнөрчүлүк, каада салттары боюнча даярданышкан. Майрам концерттик программа менен башталып, ага келген коноктордун каалоо тилектери менен ачылды. Андан соң ар айылдын тиккен боз үйлөрүнүн жасалгасын түзүлгөн комиссия баалап чыкты. Мына бүгүн биздин жергебизге биз күткөн Нооруз майрамы кирип келди. Алас, ар баледен калас. Кызыл Суу айыл өкмөтүндө Нооруз майрамын белгилөө акыркы 3 жылдан бери колго алынган. Айыл элинин майрамдык маанайын көтөрүүдө мектептерде атайын түзүлгөн бий топтору жана элден чыккан таланттуулар даярдык көрүшкөн. Бул иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Сүмөлөгүн кайнатышып, ушу жаңы жыл Кызыл Суу аймагында дайыма тынчтык болсун деп, аманчылык болсун деп, эли журтубузда дайыма ынтымак болсун деп, кыргыз элинде ушул дайыма токчулук болсун, эли журтубузда тынчтык болсун деп, ушу майрамды майрамдап отурабыз. Иш-чарага абдан катуу даярданышыптыр. Мен чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Эзелтен майрамдалып келе жаткан Ноорузга айыл байыркы ата-бабаларыбыз колдонуп келген буюм тайымдарды алып келишкен. Энелер болсо шырдак шырып, ийи кийирип, мындай кол өнөрчүлүктү жаштарга калтырсак дешет. Силерге бизден үрп болуп кала берсин ушул иштер. Рахмат айланайын сыйлаганыңарга. Шырда мал сүрөйбүз, ийи кийинибиз, курут эзебиз, ата-бабадан калган салтыбызды кылабыз. Силерге үрп калсын бизден, карыдык. Майрам шаңы, улуттук оюндары болгон күрөш, аркан тартыш, ордо сыяктуу оюндар менен коштолду. Өткөн жылы катталган жер титирөөдөн жапа чегип турган элдин маанайын аз да болсо буруу максатында мындай иш-чаралар уюштурулуп жатканын айыл өкмөт башчы баса белгиледи. Кудай буйрса, быйылкы жылыбыздын максаты ушул жакшынакай майрам менен баштап, ошол жер титирөөдө жабыртаткандарга жаңы үйлөрдү куруп, бул өзүбүздүн өкмөтүбүздөгү деңгээлибизге жараша элге майрамдык уюштуруу. Тарыхчына маданият жылынын алкагында өткөрүлүп жаткан бул иш-чарага 6 айыл катышып, жеңүүчүлөргө атайын акчалай сыйлыктар каралган. Альбина Жолаева, Жахангер Каримжанов, Ынтымак.